Бурутуналиева. Сойкулук азгырык. Айылдын четинде суу аккан чакан каналдын жанындагы калың өскөн тал теректер менен курчалган үй. Алмакан ушул үйдө жашачу. Ал эл менен көп деле аралашып жашабайт. Бирок анын жашоосу эл билбеген жашыруун сырларга толгон. Күн сайын эрте менен жумушка баргандай көчөгө чыгып, кечке чейин өзүнө олжо издейт. Бир күнү кеч кирип баштаганда ал адаттагыдай базарга барып, бир нерселерди алып жүгүнгө өттү. Жолдун четинде кардарлардын кимиси келип калат экен деп, ар жакты карап турган таксистке көзү түшүп, колун булгалап өзүнө чакырды. Таксисттин ысымы Каныбек. Ал эми гана 25 толуп, келбеттүү көрүнгөн жигит. Алмакандын чакыруусуна шаша буша басып келип, ал кемпирди көргөндө бир аз таң калды. «Эже, каяка барасыз?» деди Каныбек. «Балам, шашпа», деп жооп берди кемпир. «Алгач сүйлөшүп алалы, келишсе жеткирип коесуң». Экөө жол кире акысын сүйлөшкөндөй болушту окшойт. Каныбек башын ийкеп, Алмаканды машинасына жайгаштырды. Жолдо келе жатышып, аял жигит тууралуу ар кандай суроолорун бермиш болуп, кыйла маалымат алып алды. Каныбек да анын уламдан улам берген суроолоруна, анын жеке турмушуна, кайдан болоруна, үй бүлөсү бар жогуна эмнеге мынчалык кызыгып жатканына башын чайкап таң калгансыды. Бир сааттай жол жүрүшкөн соң, айылдын чет жагындагы чоң үйгө жетишкенде, «Келдик, ушул үйгө токтот. Мен ушул жерде жашайм» деп. Алмакан унаадан түшүп, көтөрүп алган баштыктарын алып, дарбазаны ачып калды. Аял айткычаң эле Каныбек анын баштыктарын унаасынан түшүрүп калды. «Ушунча келдиң, эми менин үйүмө кирип чай ичип кет, балам. Менин түсүмө караба, балам. Эшикти жаппай эле тур, ичкери кир», деди. Алмакан жүдөө кийинип турган учунда Каныбектин көзүнө карган кемпир көрүндү окшойт. А болбосо Алмакан аали кемпир боло элек. Эми гана 50-дөн өткөн. Дарбазадан кирип эле Каныбек таң калды. Үй ичи таза, ыңгайлуу. Бирок аялдын көчөгө кийип чыккан кийимдерине салыштырганда карама каршы ойлор жаралды. Таксист эки жакты каранып, жооп таба албай турду. Эммеге бул аял көчөгө кароосуз калгандай түр менен чыгат болду экен? Жашаган үйү болсо мындай керемет. Эмнеге деп өзүнө өзү суроо берип турганда, аял баштыктарын алып кирип кайра чыга калды. «Атың ким эле, балам?» деп сурады ал жылмаюу менен. «Каныбек», деп жооп берди жигит. «Телефон номурумду берчи мага, керек болгонумда чакырып турайын». Жигит ойлонбостон эле дароо айтып берди. «Келе кой эми, чай ичип алсаң» деп. Жигитти ой жайына койбой, үйүнө алып кирди. Алмакан дастарконун жая салып, жигитке чай сунуп, сый көрсөткөндөй болуп жатты. Каныбек болсо дагы деле таң калып бүтө элек. Таң калыштуу, үйү мындай сонун болсо, ал эмнеге көчөдө жүдөө жүрөт? Эмнеге кир кийимдер менен көчөгө чыгат? Айтор үйдүн ички жасалгасына, буюм тайымдарга жигит көзүн жүгүртө берди. Бул жерде иши болбогон соң, жигит эми кетейин деп, ордунан козголуп калаганда аял кетиргиси жок. «Жок, шашпа, балам», деп Алмакан аны токтотту. «Мен жалгызмын. Жалгыздык менин досум, жан шеригим. Жалгыз калганмын. Канча убакыттан бери менин эшигимди аттап эч ким келбей калган. Жок дегенде мени аяп, бир аз отуруп кетчи. Сен менен кошо чай ичип, өзүмдү адам сезип алайын». Каныбек аны аяп, оюнда бала чакасы жок, же балдары таштап кетип калган деп турду. «Кайдан чыга калды?» кемпир жылмайып. «Балам, жалгыздыктын иши кыйын. Каным аз, ооруйм. Ушинтип вино ичсем каным ордуна келип калат экен. Эрте кеч аздан жутунтурам. Кел». Кемпир пиалага жарымдай вино куюп, Каныбекке сунду. Жигит алгач жийиркенип, колуна алгысы да кирген жок. «Жок, жок, тим эле коюңуз. Мен ичпейм». «Эже, мен ичпей эле коеюнчу. Мен машина айдашым керек дагы», деди жигит. «Эч нерсе болбойт, алып ий», деп Алмакан кайра сунду. «Кичинекей болсоң мейли эле, чоң эле адам болуп калсын. Мунун эмнесинен коркосуң? Сени жигит дейт ал», деп Алмакан аны сынагандай көзүн кысып, үнсүз жылмайды. Жигит анын колун суутпайын дедиби, алып жутуп салды. «Азаматым десе, мына эми чындап эркек болдум». «Каныбек», деди Алмакан жылмайып, «мына ушундай сүйлөшүү, тынч жерде шеригиң менен чайлашуу мага күч берет. Сага рахмат». Экөө аркы беркинип божурашып отуруп, бир сааттай убакыт өттү. «Эми сени кармабайын, бара кой. Сен иштейсиң да, ишиңе бар». Жигит ыраазычылыгын айтып тура берерде, башы айланып калганын сезди.
Бул жанагы аял вино берип жатканда виного дары кошуп койгон эле. Башым зыңылдап чыкты. Бир аз жата турсам окшой турушпайсызбы? Деп Каныбек кайра отура калды. Жок, айланайын. Жат, эс алып аң. Чарчадың да. Деп дастарконун жыйнагыча Каныбек уктап кетти. Алмакан планынын биринчи бөлүгү ишке ашкан соң, эми кийинкисине киришти. Үстүндөгү эски кийимдерин ары ыргыта салып, башындагы кир жоолугун алып, тармалдатып алган чачтарын жая салганда, кемпир дароо эле жашара түшкөнсүдө. Бирөө кууп келе жаткандай шыпылдап, жигитти чечиндирүүгө киришти. Дарынын күчү менен өзүн билбей уктап жаткан Каныбек көзүн ачпаса да, Алмакан анын ар жерин кармалап, жигиттин денесин козгоп салды. Максатына жеткен соң, жарым өлүк жигиттин жытын искеп, өзү да жата кетти. Азыркы кылган бул ишинен жыргалды сезген үчүн жылмайып, өзүн жакшы сезди. Жакшы сезимдин артынан дароо эле Алмакандын көңүлүн чөктүрүп, мурдагы күйөөсүн өз колу менен өлтүргөнү эсине түштү. Бирок анда адам өлтүрүү болгон эле. Күйөөсү мас болуп келип, кол көтөрө бергенинен тажап, уктап жатканда жаздык менен тунчуктуруп салган. Күйөөсү өлгөн соң, бар тапкандын баары өзүндө калып, ортодогу эки кызын кыйналбай эле өзү чоңойтуп, алар да турмуш куруп кетишкен. Жаштайынан эрсиз калган Алмакан төшөк кумарына тойбой калып, эми ушинтип Каныбекке окшогон келбеттүү жигиттерди тузагына иле баштаган. Бул анын 4-нчү олжосу болду. Түн бир окумда Каныбек өзүнө келип көзүн ачса, энесиндей болгон Алмакан менен кучакташып жатат. Чоочуп тура калды. Анын кыймылынан Алмакан да ойгонуп кетти. Каныбек төшөктөн тура калып эле кийимдерин кийине баштады. Сиз эмне, мунун баарын атайын жасадыңызбы? Биз эмне, сиз менен иш кылдыкпы? Жигит арнайсыз суроолорду берип, кетүүгө шашып турганда Алмакан: эми дагы бир азга шашпай тур, мени укчу. Мен сага акча берип турам. Мага келип тур. Сенден мага ушул эле керек. Башка эч нерсе сурабайм, деди. Жигит унчукпай бөлмөдөн чыкканы калганда Алмакан телефонун алып, андагы тартылган тасманы көрсөтүп калды. Кое тур дедим сага. Муну кара. Бул сенсиңби? Жигит түнү менен болгон төшөк оюнунун баары тартылганын көрүп, аялдын колунан телефонду жулуп алганда, аял каршылык көрсөткөн жок. Ала бер, көрө бер, сени көрсүн деп тарттым. Каныбек телефондогуну өчүрүп салсам эле кутулам деген ой менен чукулап турганда, аял кайрадан сүйлөдү. Өчүр. Өчүрүп койсом эле бүттү деп жатасыңбы? Аны башка жактагы телефонума да жөнөтүп койгом. Каныбек бирөө көрүп кала тургансып, шашып-пушуп баары кире өчүрдү. Бир саамга ойлоно калып, эгер аны аялыма жөнөтө турган болсо, эми эмне кылам деп туруп калды да, Алмаканга кайрылды. Максатыңыз эмне өзү? Эмне менин турмушумду бузууну каалайсызбы? Менин да балам бар, мага жолобоңуз, деди жигит ачууланып. Аял мыйырынан күлүп: эми кааласаң да каалабасаң да мага келип турасың. Болбосо аялың да, башкаларын да баары сенин кылган ишиңди көрүшөт. Номурум менде бар, деди. Ошентип күндөр өтө берди. Каныбек алгач айласыздан келип турду. Кийинчерээк Алмакандын берген акчаларына кызыгып, тез-тез келе урган болду. Кээде ар кайсы шылтоолорду айтып, үйүндөгү аялына барбай да калып жатты. Каныбек үйүнө келгенде, аялы Айнаш анын телефонун текшерди. Көргөн нерсеси Алмакандын чакыруулары, видеолору, жазуулар баары чындык болду. Айнаш каттуу ачууланып, үнүн көтөрүп айтты: Каныбек, бул эмне деген кылмыш? Сен биздин үй бүлөнү. Айнаш, мен жөн гана, деди Каныбек сөз таппай. Жөн гана? Бул жөн гана эмес. Бул биздин жашообузду талкалоо. Айнаш каттуу урушуп, кыйкырып, үйдүн ичин талкалап чыкты. Бул күн Каныбек жана Айнаштын жашоосундагы эң оор күн болду. Айнаш чечимин кабыл алды. Биз ажырашабыз. Сени менен болбойт. Мен өзүмдү жана баламды сенден коргошум керек. Каныбек эч нерсе кыла алган жок. Ошентип чукул убакытта, бир жакшы жерде, Каныбек аялы менен ажырашып, аны көрүп билип жүргөндөр да таң кала беришти. Каныбектин ата-энеси да бул иштин чоо жайын түшүнүүгө үлгүрбөй калышты. Алмакан болсо тышынан бейпил көрүнүп, бирок оюнун улантты. Алмакан акырында Каныбекке жетип, жаңы жашоону баштагандай болду. Эртең мененки күндүн нуру терезеден кирип, үйдү жылуу жарыкка толтурду. Каныбек ойгонуп, Алмакандын жылмайган жүзүн карап, жүрөгү жылуулукка толду. Алмакан болсо Каныбекти жагымдуу, жылуу сөздөр менен эркелетип, дасторконду даярдады. Ошондон кийин күндөр
Алмакан үчүн болуп көрбөгөндөй жагымдуу сезилди. Алмакан гүлдөрдү сугарганда Каныбек ар дайым жанында жүрүп, колунан келишинче жардам берчү. Алар бири-бирине жылмайып гана карашып, Алмакан Каныбекке мурда жашырып жүргөн сырларын айтып, анын жүрөгүндө тынчтыкты сезип, ишенимди күчөттү. Каныбек да Алмаканга толук ишенди. Алмакан алгач Каныбекти төшөк кумар үчүн гана илейиштирген болсо, эми бир үйдө жашаган шеригине айлантып алды. Ошентип, Алмакан менен Каныбек чыныгы бакытты таап, бири-бирине жан шерик болуп жашап калышты. Алардын үйү эми жөн гана жашоо үчүн эмес, сүйүү, жылуулук жана тынчтык символу болду. Күндөрдүн биринде Алмакандын улуу кызы Жаңылай күйөөсү менен апасыныкына айтпай келип калат. Эшик каккылаган ким экен деп ача калса эле, кызы турат күйөө баласы менен. Шашкалактап эмне кылаарын билбей үйгө киргизет. Алдынан чыга калган келбеттүү Каныбекти көрө калып, кызы саламдашып гана өтө берди. Ашканага киргенде апасына суроо салды. Апа, бул ким? Бул уста бала. Мына бул кухнянын суусу кетпей жатат. Ошону оңдогону келди. Сулуу бала экен, Күйөө баласы менен кызын дастарконго отургузуп, сыртка өзү чуркап чыкты. Эшикте эмне кылаарын билбей турган Каныбекке жетип, мен сени уста деп койдум. Тиги гаражга кирип күрүчтөрдү алып келип, бир нерсе кылмыш болуп турсаң, деп шыбырап кайра кирип кетти. Кыйлага чайлашып, кызык кокусунан апасынын бөлмөсүнө кире калбайбы? Кызык эми башталды көрүнөт. Бул устанын кийимдери апамдын бөлмөсүндө эмне турат? Деп өзүнө суроолорду берип баштады. Дивандын жанындагы Каныбектин сумкасын аңтарып жатканда, артынан апасы кирип калып, ай Жаңылай, сен эмне кылып жатасың деди. Апа, бул эмне сенин